кантип, качан алынганы жана кайсыл азыктар чыгаарын сүйлөшөбүз. Өңү да башкача, размери да башкача, вкусовой качество башкача болгондуктан орнаменттер дагы мындай ар бир илгери ата бабаларыбыз ар бир орнаментке обозначение бериптир. Барыңыздарга салам. Сиздер менен биз кайра эле USA TV KG каналы. Сиздер үчүн бүгүн кызыктуу маек бар. Америка Кошмо Штатында, өзгөчө Иллинойс штатында Арашан компаниясы бар. Арашан компаниясы Кыргызстандан Америкага биздин азыктарды ташып иштешет. Ал эми бул жылы 2025 жылдын январь айында Арашан компаниясы өзүнө жеке завод сатып алышты. Бул заводдо сүт азык түлүктөрү жасалат экен. Бүгүн биз Жолдош байкенин өзүнөн заводдо кантип, качан алынганы жана кайсыл азыктар чыгаарын сүйлөшөбүз. Жүрүңүздөр. Жолдош байке, саламатсызбы? Мындан 2 жыл мурун сизден менин кесиптешим Санат айжы маек алып кетти эле. 2 жылда кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Кайсыл дүкөндөргө поставка кылып атасыздар? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиңер. Ооба 2 жыл мурун ошо бат убакыт өтүп кетти. 2 жыл мурун Санат айжы интервью алган. Андан бери биз жетишкендиктерди айтсам, биз Жевлоского кирдик. Жевлоскодо азыр баткен абрикосторун сатып жатабыз. Анан ошондой эле ассортименттерибизди көбөйттүк. Анан эң чоң жаңылык ошол бул жакта алып жаңы ишкана ачып иштеп жатабыз. Эскерте кетсем, Америкада чоң сети көп, Жевлоско деген маркет, 230 локациясы бар. Бул аябай эле популярдуу маркет деп эсептелинет да. Эң жакшы жетишкендик. Баягы магазиндин стратегиясы кандай иштейт? Биринчи бир товарды киргизесиң, результат көргөзөсүң, анан ошо результат көргөзсөң анан кийинки товарлар. Ал жакта сатыктар кандай болуп атат? Элдер Көбүсү жакшы, элдер уже жакшы фидбектер бар. Кээ элдер күтүп алышат. Булар үчүн жаңы товар болуп атат. Буга чейин турецкий абрикос деле жешкен, эми баягы Кыргызстандыкы өңү да башкача, размери да башкача, вкусовой качество башкача болгондуктан эми жаңы товар болуп атат да. 1 жыл болду окшойт келгенибизге. Жакшы, эң сонун жетишкендик го. Андан тышкары дагы кайсы маркеттерге кирдиңиздер? Чоң сеттерден жок, Жевлоско болду. Анан баягы бардык штат менен эле иштешип жатабыз. Калифорния штатына көп кирип жатабыз. Орегон, анан Нью-Йорк, Флорида штаттарына баягы көбүрөөк ар кайсы штаттарга чыгып атабыз да. Бул сетевой иштегендердин дагы бир жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Бул минус жагы баягындай убагында поставка болуш керек, качествого жооп беришиң керек, ар кандай сертификаттарды беришиң керек, ар кандай контролдорду өтүп турушуң керек. Жада калса мындай кээде кыйнап берет да. Постоянно бир нерсе чыгып турат да, и постоянно контроль качества, постоянно сүйлөшүп турасың, ушундай. Ошондуктан жакшы жагы көп алышат. Жаман жагы ушундай. Анан бир нерсе турат болуп калса, полный товарың катып калат. Мисалы үчүн канча бир контейнер заказ берип койсоң, турмас болуп калды. Ошончо контейнериң тиги проблема чечилбейинче товарың тура берет, алышпайт алар. Мисалы үчүн канча алып келип алгансың, катып тура берет да. Чечкен эң алышат да. Аны кайра ошол эле маркетке бересиңерби же ошондой болот? Жокко чыгарабыз эми. Ошол маркет алат, кээде өзүбүздүн дагы иштешкен магазиндерге сатабыз. Анан баягы решать этебиз да, бат чечкенге аракет кылабыз. Бирок баягы ошол эң чоң бир проблемалары, билесиңерби, Кыргызстанда постоянно айтабыз, постоянно бир проблемалар чыгып турат. Өткөндө дагы бир проблемалар чыкты. Айтсак жаман көрүшөт да, биз наоборот. Ушундай анан мен болсо проблемадан тажадык уже, мындай сразу кесип чытайбыз да. Бир тура эмес болду, бар болбойт депчи. Анткени андай контроль качество кылбасак, бул оңолушпайт экен да. И для них это нормальное явление. Бул жакта адамдар өзүңөр деле көрсөңөр керек, сразу эле жаман фидбек кылышат, ревью жазышат, жамандай беришет да, сага элечи. Жалоба. Аны тигилер түшүнбөй атышат да. Барып анан түшүндүрүп атат. Ошондуктан азыр дагы уже өзүбүз складыбызда пакетинг баштадык. Мисалы,
сухофруктыларды мурун Кыргызстандан упаковка кылчу элек, азыр баардыгын Америкадан кылып жатабыз. Себеби тоже баягы эле ошондой упаковкадан таш-маштар кирип кетет, а бир нерсе кирип кетет. Бул жакта контроль кылып турабыз да, карап. Кыргызстандан ата энеси алып келиптир да. Ата энесини бир тааныштар берип коюптур, ушул жакшы бал кен импортный бал деп айтыптыр ага. Анан мага эже тааныйт, мен анан кетип атпайбы, жолдош сен балың Кыргызстандан сатылабы депчи. Мен жок деп таң калып атпайбы. Анан көрсө ошо бир тааныштар алып подарка кылып алып берген окшойт. Это говорит о том, что Кыргызстанда эле Кыргызстандын ичиндеги эле кээ бир балдар бири менен отличаться этет да. Биз бал алганда контроль качество сразу текшеребиз да. Контролдон өтпөсө уже бал өтпөйт да, уже сразу отказ. Анан кээ бирлер ладно, бар өтүп келмес, андай жок. Мен айтам жок кес. Потому что мы хотим элдерге, кардарларга показаться натуральный. Миссия кандай? Натуральный, качественный, таза продукцияны Америка алып келүү. Арашан деген сөз бул source of goodness деп которулат да негизи. Это место рая же место хороших немеден товарлардын деп. Ошондуктан биз баягы миссиябыздан кетпеш үчүн ар дайым таза, сапаттуу товарды алып келели дейбиз. Так, бул жерде биздин жаңы дизайн, жаңы этикетка, жана жаңы күч топлоп, жаңы дем бардыгына таанымал Арашан Greek йогурт. Бул Greek деген сөз бул бардык элге таанымал го, баягы натура аз жирность менен жасалган йогурт, 0% менен жасалган йогурт. Булар дагы буюрса жакын арада азыр контейнерлерди күтүп жатабыз, буюрса жакын арада Greek йогурт чыгат. Бул болсо plain йогурт. Азыркы учурда plain йогурт, бирок мен муну кыргыз йогурт деп айтып койгум келет да. Анткени мындай ар кайсы өлкө өзүнүн йогуртун чыгарыптыр да. Биз рынокто изучать анализ кылсакчы. Greek йогурт деген бар, Bulgarian йогурт деген бар, Kurdish йогурт деген бар, Turkish йогурт деген бар, түрү бар да. Бизде ошондуктан кыргыз йогурт деп үстүнө кичинекей кесиге каймагы менен мындай жирныйраак кылып чыгарып коелу деп атабыз. Бул ошол дизайнга токтоло кетейин. Дизайнда биздин орнаменттер бар экен, ар бир идишиңизде ар кандай экен, эң кызыктуу. Орнаменттер жөнүндө айтып кетсек, бул өзүнчө история да, билесиңер. Мен деле ошол дизайнга келгенде орнамент жөнүндө эмне экенин билдим. Бул ар бир орнамент бул бир обозначение бар экен да. Мен толугун билбейм, бирок мисалы үчүн буякта 5 манжа деген 5 бармак экен. Ушундай орнаменттердин баарына ар бир немелерди мааниси бар экен да. Анан биз ошол там бирөө вода и любовь, анан бирөө болсо там ушундай токчулук деген ушундай көп значениялар берет экен. Аларды буюрса биз баардык иштелип баштагандан кийин элдерге баягы орнамент жөнүндө информация беребиз. Мен деле чын айтсам билчү эмесмин орнаментти. Мындай эле орнамент деп билчүмүн да. Бирок ар бир негизи эле кыргыздын историясы өтө бай экен да. Эпос манас, ана орнаменттер дагы мындай ар бир илгери ата бабаларыбыз ар бир орнаментке обозначение бериптир да. Баягы бул жаш болуп аткан үй бүлөнүн келиндин эмесин карасаңар, жанагы чыптаманын кетип ошол деле башкача орнаменттер ал дагы ошол бактылуу болсун деген сөздүн мааниси экен да. Ар бир оймо чийме түшүнүгү бар экен да. Дизайныңарды ким жасады сиздерге? Дизайнер биздин өзүбүздүн дизайнерлерибиз билесиңер барбы? Офисте иштеген ошолорубуз жасады. Экинчи болсо бул смок йогурт. Смок йогурт бул жакыныраак көргөзөйүн. Мындай эле Арашан Dairy бул смок. Бул дагы мен Америкада смок деген эмени жеп көргөн эмесмин, бирок смок деген йогурт жегенде мындай бул биз чалганда копченый болот экен да, аябай башкача привкус берет экен. Ошо менен кычкыл эмес, кандай десем, да, ушундай бир башкача привкус да. На любителя мага мисалы үчүн аябай жакты да. Анан акыркысы бул Bulgarian йогурт. Өзүңөр билсеңиздер керек, айтып коюшат экен го, баягы йогурттун уюткусу болуп Болгариядан чыгыптыр да. Болгария. Негизи эле походу мен ушу негизи эле йогурт Болгариядан чыкканбы, негизи мындай. Уюткуну Болгариядан алышат экен негизи. Болгарский йогурт это считается один из популярныйлардан болуп эсептелет. Биринчи немелерден болуп эсептелет экен. Анан ошондой эле биздин каймагыбыз тигиндей башкача culture food деген каймакта чыгат. Анан
бул дагы Экөөнүн даамы бирдей эле болобу? экөөнүн даамы бир эле, просто эки этикетке. Бренд бөлөк. Просто тигилер больше жанагы эмелер үчүн эме, кайсы эле Middle Eastern адамдар үчүн, башка улуттар үчүн бул өлө таанымал. Мисалы үчүн алардын дизайнын карасаңар мындай жанагындай мындай ызы чуу да. Ооба, көрдүк. Көп нерсе ызы чуу. Бизге ал жакпайт. Американский элге да жакпайт. Бирок буларга элдерине өзүнө жагат экен да. Булардын сүйлөшкөндөрүн уксаңар тамай хабиби деп баштайт да. Хабиби деген сөз бул сүйгөнүм же мындай жакшы эме деген мындай жакшы жылуу метод экен да. Сөзү эле ушинтип башталат экен да булар. Анан дальше жазуулары да көп. мындай башкача да, анан алып салайлы десек анан жок. Кандай болот экен? Анализдин чегинде жок, муну калтырайлы деген чечимге келдик. Арашан дейриде мондай йогурттун түрлөрү чыгат. Каймактар чыгат, кефирдин түрлөрү чыгат. 3-4 вид кефирлер чыгат. Баягы жирность менен размерлерди бөлөбүз. Анан жанагы кефирдин жанагы со вкусами чыгат. Баягындай смузи деп коебуз го. Ошондой эле чыгат. Анан кичинекей балдар үчүн кичинекей флакондо йогурт эме, milk дрингтер чыгат да. Milk shake деп коюшат. Ошол milk drinkтердин бренди Арашан Дейри болуп. Мындан бул алын бардыгы Арашан Дейри болуп чыгат да. Анан мисалы үчүн Лебна деген йогуртту да чыгарайлы деп жатабыз. Лебна чыкса, ал cultural foods деп чыгат да. Себеби ал Лебна ошол Middle East'териндин баягы булардын үйүндө негизи эле орозо учурунда үйүндө ооз ачып жаап атканда каймак турат экен, йогурт турат экен, обязательно. Булар баягы сүткө аябай неме басым жасашат экен да. Анан ошол Лебна дагы ошол густой йогурттун неме бирөөнө кирет. Ошо анан биздин неме подаркаларыбыз силерге. Силер үчүн өзүңөрдүн шоппериңер экен, шоппер менен оор экен. Силерге подарка. Оор экен. Сонун. Өзүңөрдүн шоппериңер да сонун экен. Биздин орнамент менен чоң, көрүнүктүү, кыска нуска. Арашан Дейри, Instagram, анан биздин орнаменттер ойнойт. Жакын арада дагы буюрса неме элде дагы ооз ачарыңа дагы таратабыз. Ошондон дагы ушу шопперлер менен элдер алса. Эми бул шопперлерди баягы негизи эле кыргыздын орнаменттери менен баягы ызы чуу болду го Россияда бир. Ошондон кийин неме мындай өзүбүздүн баалуулуктарыбызды центтетишибиз керек деген ой келди да. Мындай Шоро компаниясы мисалы үчүн бул кыргыздардын эмеси, оймокторубуз же болбосо бир негизи эле баягы бул да биздин баалуулуктарга кирет да. Ошо баалуулуктарды сактасак, бааласак эте туура нерсе деп ойлойм. Ошол сиздин көз карашыңыз менен мен бүгүнкү футболкам дагы туура келип калды. Туура келди. Атайын кийдим, чынын айтканда атайын ошо биздин орнамент менен депчи. Шоро деп эстетип кеттиңиз. Кийин планыңызда барбы шорону бул жактан өзүңүздүн фабрикаңыздан чыгарабыз деген ингредиенттин составын алган болсоңуздар? Эми буюрса деп турайлы, пока ал жөнүндө мындай тыгыз сүйлөшүүлөр болбой элек. Спрос болуп турса, чыгарып коюшалы. Алар бизди туура түшүнүшөт, биз алар менен жакшы иштешебиз. Туура эмес чебиз, анан эси туура баары келсе, почему бы и нет. Анткени силердин заводуңар толук баарына жооп берет. Жооп бере алат да, чыгарганга да жооп бере алат. Анан просто кээ жанагы узак мөөнөт товарлары Кыргызстандан эле келе берсе керек, эрте бузулчу товарларын бул жактан чыгарып койсок болот да. Анткени элдер үчүн новостиге көп чыкпайбыз. $15 чыкканда аябай көп новостиге чыкканда, элдин баары $15 сатып атат, булар байып кетишти, тиги бул. Самолеттун баасы эч ким эсептебейт да. Кантип келет, качан келет, ар бир келген учакка төлөш керек, кишиге төлөш керек, инспекция деп атат, ошонун баарына. Ошонун эмесинен болот да. Анан эми буюрса убакыт көргөзөт. Атур деген компания. Гок наклейкада. Ошол компания каймак чыгарат. Анан компаниянын каймагы кичине башкачараак. Мен анда кишини даже тааныйм. Анан эмнеге кымбат деген суроого жооп ойлончу элем да. Анан бизде дагы каймак кээ бир магазиндерде кымбат да. Мен баягы өзүмдүн нейтралдуу оюмду айткым келип жатат. Бул жактан баардыгына биз бирдей баа берилет. Жардам бергенде аракетин жасайбыз да, мындай түшүргүлө, туура баа койгула депчи. Эми кээ бир магазиндер акча чаап кетет да. Ал менде айла жок экен. Себеби магазинде өзүнүкүсүн эчтеке кыла албайсың, товар бересиң. Ошондуктан бирок негизи эле каймактын бизде деле кичине кымбатыраак берилет каймак. Каймактын жасалышы бул өтө оор экен да.
Орда мисалы үчүн йогуртту мисалы үчүн мощность заводу алса биз бир жума ичинде бир контейнер йогурт чыгарып коебуз да. Бир жума эмес 5 күн ичинде бир контейнер йогурт чыгарып коебуз. Каймак андай болбойт да. Кечки маал эле чыгарат десем ишенбейт балким элдерчи. Ошон үчүн анткени кээ бир адамдар көп сурайт, эми силер алган турасыңар, каймакты түшүрбөйсүңөр басым депчи. Анткени көп адамга жагат, мага да жагат. Эртең менен отуруп каймак жеген завтракка аябай сонун го. Бирок баягы кымбат. Ошон үчүн бизде канча бир баада берилсек, магазиндер аны бир 8 негизи 8-9 сатышат. Анан кээ бирлерде кымбатыраак, бирок негизи 8-9 Бирок ошонсо деле бир кичинекей каймак үчүн 200 грамм каймак үчүн кымбат да булчу. Бирок баягы жаза алышы оор болуп жатпайбы? Жаза алышы мисалы үчүн бир күндө бир эле партия бир суткада бир эле партия жасалат мисалы. Түшүгү көп болгондуктан эми баасы кымбат. Ошон үчүн айткым келет да, түшүнүү менен карагыла. Бул негизи эле өзү кымбат экен. Анан эми биз деле баягы басым жасабай элек, бирок эми спрос болуп жатат, элдерге жагып атат. Аны эми аракет кылып чыгарабыз да. А так бул йогурт, буларды көрсөңөр болот. Булар арзан эле кош керек магазиндерден көрсөңөр. Булар аябай эле көп, мощность заводу күчтүү эле. Жакшы. Аябай көп чыгара алабыз. Биз буга чейинки чыгарылышта Кыргыз коомдук борборунда Озачуну тартып кеттик элек. Ошол жакта байкасаңыздар, биздин эле компаниябыз Арашан Дейри чыгарат экен. Сиздерге маек курганыңызга чоң рахмат, белектериңиз үчүн чоң рахмат. Буюрса, сиздин ишиңиз жанакы айтып кеткендей 100%, 10% алыңыздар. Миллион, миллиард оборотко жетиңиздер. Арашан Дейри эмес, Арашан дагы мүмкүн колбаса чыгара турган, анткени ал дагы спроско кирет, колбаса чыгара турган завод сатып аласыздар буюрса. Жана ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эми план коелук. Кийинки алдыдагы 2 жылдан кийин дагы бир фабрикаңызга келелик. Кайра эле USA TV KG каналы менен мүмкүн мен болом, мүмкүн башка кесиптешим болор. Бирок 2 жылдан кийин дагы бир сиздин жакшы жетишкендиктериңизге келелик. Чоң рахмат. Силерге да келгенге рахмат. Учурдан пайдаланып баарыңыздардын орозо майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул айда баардык кыргыздардын үй бүлөсүндө тынччылык, бейкутчулук жана токчулук болсун, өлкөбүздө тынччылык болсун. Ошондой эле айтып кетчү нерсе өткөндө эле кичинекей 2 бөбөгүбүзгө колдоо көрсөтүп жатпайбызбы? Негизи эле баягы өзүбүздүн улуттарды да колдосок бул жакшы нерсе го дейм. Жана ошондой эле өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, анан деги эле Америкада баягы кыргыз ишкерлери өнүгүп турса, бул эки жака тең пайда алып келчү нерсе экен деп ойлойм да. Анткени Кыргызстанга биз бар бир компаниянын трак компания болот. Биздикинде эле өзүбүздүн 2 офисибиз бар Кыргызстанда. Кыргызстанда офистер аларга жумуш беребиз. Тапкан акчабызды Кыргызстанга кетиребиз, ата-энебизге беребиз, үй алабыз, той өткөрөбүз. Ошентип баягы каякта болсоң, ар бир кыргыз атул өлкөсүнө салым кошот экен да. Вот ошо, силерге да чоң рахмат келгениңерге. Сиздерден сураныч, маркеттерден көрсөңүздөр Арашан Дейри жана Culture Food деген продукцияларын алып, өзүбүздүн эле биздин жарандарыбызды, мекендештерибизди колдоп, өнүгүп, өсүп, жана булардын Instagram баракчасына катталыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта мындан да кызыктуу маек курабыз.